Сиздер көрүп жаткан Лондон BBC кыргыз кызматы саламатсыздарбы? Дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныштырып, Акчылпан Койчиева. Пентагон Сирия менен Иракта Ислам мамлекети тобуна каршы чабуул жасады. Туркия катышканын четке какты, бирок келечекте кошулаары мүмкүнбү? Зыяндуу өндүрүш газдарын дүйнөдө эң көп өлчөмдө чыгарган Кытай биринчи жолу бул багытта чара көрөрүн Нью-Йорктогу саммитте билдирди. Индия Марс планетасынын орбитасына өз спутнигин жеткирүүгө жетишти. Ошентип Индиядагы космос иликтеген өлкөлөрдүн элиталык клубуна кошулду. Америка Кошмо Штаттары Ирак менен Сирияда Ислам мамлекети аттуу топко каршы аба чабуулдарын улантты. Ирактын түндүгүндөгү Ирбилдин тушундагы жерлер, Ирак менен Сириянын чек арасындагы Ал-Каим аймагы бутага алынды. Мурдаракта Түркия менен Сириянын чек арасындагы Кабани деген жерде чабуул болду. Бириккен Улуттардын башкачысы Бан Ки Мун аймакта башаламандык жаратып жаткан террорчул уюмдун исламга эч кандай тиешеси жок экенин мусулман лидерлери айтууда деп баса белгиледи. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ бутага алынды. АКШ аскерлери жарыялаган сүрөттөрдө коалициялык күчтөрдүн Сирия аймагында жүргүзгөн 200дөй операциясында жихадчылардын кеңселери, жатактары, машыгуу лагерлери жана кампалары талкаланганын көрүүгө болот. Ислам мамлекети тобуна каршы эл аралык коалициянын катары толукталып жатат. Австралиянын бул аскерий учактары Бириккен Араб Эмираттарынын Дубайдеги базасына конууда. Аба чабуулдарына 5 араб өлкөсү кошулган. Калгандары ар түрдүү колдоолорду сунуштайт. Сирия менен Түркиянын чек ара аймагында Ислам мамлекети тобунун аракеттери гуманитардык кризиске алып келди. 100 миңден ашуун күрт качкыны Сириядан Түркия аймагына өтүп, кырдаалды көзөмөлдөө татаал болуп турат. Күрт күчтөрү абадан соккулар башталгандан бери Ислам мамлекети тобу чек арага жакын жердеги Кобани шаарчасы көздөй жылып, танкаларын жана аскерлерин көбөйткөнүн айтып жатат. Биз Сирия элинин коопсуздугун ойлошубуз керек. Гуманитардык кырдаал абдан начарлаганын көрүп турабыз. Сирияда азыр 11 миллион адам жардамга муктаж. Бириккен Улуттар уюмундагы жыйында Ислам мамлекети тобун кантип жеңебиз деген суроо көңүл чордонунда турат. 50дөн ашуун өлкө коалициялык күчтөрдүн аракеттерин жактырган документке кол коюшту. Бирок Иран абадан жасалган соккуларды мыйзамсыз деп эсептейт. АКШ президенти Барак Обама башка өлкөлөрдү дагы коалициялык аракеттерди колдоого чакырып, бул Американын гана согушу эмес деп белгилеген. Кытай биринчи жолу климаттын жылууланышын токтотуу боюнча чара көрөрүн билдирди. Бириккен Улуттардын саммитинде Кытай өкмөтү 2020 жылга карата зыяндуу өндүрүштүк газдарды кыскартаарын айтты. Климат боюнча глобалдык жаңы келишим түзүүгө багытталган бул жыйынга эң көп сандагы дүйнөлүк лидерлер катышууда. Климаттын жылууланышы Арктикадагы муздун эригенинен тартып Бангладеш сыяктуу өлкөлөргө коркунуч келтирген деңиз деңгээлинин көтөрүлүшүнө себепкер. Климаттык өзгөрүүсү биздин доордун эң ири маселеси. Климаттык өзгөрүү боюнча Нью-Йоркто өткөн атайын саммитте биринчи жолу эң көп сандагы дүйнөлүк жетекчилер климатты коргоо үчүн чогулду деп айтылууда. Сүйлөшүүлөр 1992 жылы Рио-де-Жанейро шаарында башталган. Ал кезде өндүрүштөн бөлүнүп чыккан газдын көлөмү 28 миллиард тоннаны түзгөн. 5 жылдан кийин Киото шаарында климаттык өзгөрүү менен күрөшүү үчүн келишим түзүлгөн. Ал учурда өндүрүштөн бөлүнүп чыккан газдын өлчөмү көбөйүп, келишимге бир нече өлкөлөр гана кошулган. 2009 жылы Копенгагендеги саммит ийгиликсиз аяктап, 5 жыл мурун өндүрүштөн бөлүнүп чыккан газдын көлөмү 34 миллиард тоннаны түзгөн. Эми бул көлөм 40 миллиард тоннага чейин жетти. Азыр абаны эң көп кирдеткен өлкөлөрдүн бири деп эсептелген Кытайга көңүл бурулду. Жогорку деңгээлдеги Кытай расмийи өзгөрүүлөр болот деп маалымдады. Өлкө жетекчилери климаттык өзгөрүүнү ооздуктоо боюнча аракеттерин 2 эсеге көбөйтөөрүн айтышууда. Айрым өлкөлөр өндүрүштөн бөлүнүп чыккан газды өз алдынча кыскартышууда. Бириккен Улуттар уюму болсо климатты коргоо үчүн глобалдык келишим түзүүнү көздөйт. Бирок аларга ири өлкөлөр кошулабы же жокпу? Бул маселе бүдөмүк бойдон.
Сиздер көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларын көрөлү. НАТО Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн ири бөлүгү Украинадан чыгып кеткенине күбө болду. Бирок орус күчтөрү Украинага жакын арада кала берүүдө. Полковник Джей Дженсен билдиргендей, канча бөлүк чыгарылганын так айтуу кыйын, анткени чек араны жикчилдер көзөмөлдөп, орус күчтөрү улам кирип чыгууда. Европолициясы уюшкан кылмыштуулукка каршы континентте жүргүзгөн ири операциянын натыйжасында 1000ден ашуун адам камакка алынды. Иш-чаралар өлкөдөн өлкөгө киши саткан жана банги заттарын ташыгандарга каршы багытталган. Киши саткычтардын колунан куткарылган 200 адамдын 30-у жаш балдар болгон. Индиянын жогорку соту өлкөдө 1993-2010 жылдар ортосунда көмүргендерин иштетүүгө берилген дээрлик бардык лицензияларды жоюп салды. Бул лицензиялар туура берилген эмес, андыктан мыйзамсыз деп айтылат соттун чечиминде. Иштерин токтотууга компанияларга 6 ай мөөнөт берилди. Марс планетасынын орбитасына спутнигин жайгаштырууга жетишкен индиялык окумуштуулар өлкөнүн космостук программасындагы тарыхый учурду белгилешүүдө. Анын үстүнө Индиянын спутниги башкалардыкынан арзан чыгып, $75 миллион турат. Индиянын космостук аппараты биринчи эле аракетинде Марс планетасынын орбитасына ийгиликтүү жетти. Ал муну менен Кызыл планетага жеткен 4-өлкө болуп калмакчы. Өлкөнүн премьер-министри Нарендра Моди бул окуяга түз байланышта күбө болуп, илимпоздорду куттуктады. Бүгүн тарых жазылды. Биз Марс планетасынын орбитасына ийгиликтүү жеттик. Мен космосту изилдөө борборундагы окумуштууларды жана бүт индиялыктарды куттуктайм. Акыркы минуттарда миссия абдан кооптуу учурларды өткөрдү. Мисалы, учууну жайлатуу үчүн аппарат мотордон бөлүнүп чыкканда байланыш үзүлүп, Марстын аркы бетинен көрүнбөй калган. Андан соң миссия ийгиликтүү аяктаганы тууралуу кабар келди. Индиянын Мангалян космостук аппараты планеталар аралык эң арзан долбоор деп каралууда. 2 күн мурда Марска жеткен НАСА агенттигинин аппаратынын 1/10 гана түзөт. Эми 6 айдын ичинде Мангалян космостук аппараты Марс планетасынын атмосферасын изилдеп, Жер планетасына кайтып келет. Эми спорт жаңылыктарына кайрылсак, Англия кубогунда Ливерпуль менен Мидлсборонун оюну 2-2 болуп тең чыгып, Ливерпуль араңдап жеңишке жетти. Тараптар бири-бирине улам пенальти тебе берип, эсеп 14-13 болгондо гана токтоду. Акыркы топту Мидлсборонун оюнчусу Адома киргизе албай калды. Ливерпулдун жаш оюнчулары жакшы чыгып, Росита биринчи голду тепсе, Джордан Уильямс пенальти киргизди. Ошондой эле Арсенал өз талаасында 2-1 эсебинде Саутгемптондон жеңилди. Оюн башталганда эле Санчес эсепти ачкан. Арсен Венгердин командасында дем алыштагы оюндан бери 10 оюнчу алмашкан эле. Ошондуктан коргоочулардын тажрыйбасы аз болгону байкалып турду. Кытайда теннис боюнча Ухан ачык чемпионатында дүйнөлүк 4-чү ракетка Мария Шарапова швейцариялык Тимея Бачинскиге жеңилди. 25 жаштагы Бачински карьерасындагы эң чоң жеңишке жеткени. Шарапова улам ката кетирип жатты. Дүйнөлүк 1-чи ракетка Серена Уильямс суук тийип калып, байгеси дээрлик $2,5 миллион болгон жарыштан чыгып калды. Жаңылыктардын соңунда жеңил тема, көпөлөктөрдөн жеңил тема барбы? Мексикада былтыр өтө азайып кеткен монарх аттуу көпөлөктөр кайра көбөйүптүр. Мексикага бул калдыркандар Америка менен Канада жактан жылдагыдай миграциясынын соңунда келишкен. Дээрлик булуттай болуп, миллиондогон көпөлөктөр октябрда келчү. Быйыл эрте келгени алардын саны өстү дегенди билдирет дейт окумуштуулар. Булардын санынын кыскарышына абанын кирдеши, айлана чөйрөнүн кыйрашы себеп болууда. Нью-Йорктогу саммит бекер өтүп жаткан жок, климат көпөлөктөр үчүн дагы маанилүү. Бул кабарлар азыр интернет сайтыбызда турат. Биздин ал жактагы дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду уга аласыздар. BBC-нин жаңылыктарын Facebook'тан жана Twitter'дан дагы таап окусаңыз болот. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиздер. Берүүнү алып барган Акчулпон Койчиева, саламатта болуңуздар.